Бүгін біз ақырқы 10 күндік башталып тұрады. Рамазан менен коштошуп атабыз. Bir жумадан кейін орозо менен кош айтышабыз. Бирок орозо менен кош айтышканда бүгүн 30 күн кээде мурда мечитке келбеген, мурда жамаатка келбеген адамдар орозо ич каттап калат. Мурда мечиттин жолун билбегендер 30 күн карлардын аркасында таравихке хатмыга турат. Бирок Рамазан менен коштошкондо мечит жолу менен кошо коштошкондор бар. Рамазан менен коштошкондо намаз менен кошо коштошкондор бар. Рамазан менен коштошкондо ибадат менен, тасбих менен, зикир менен, ыйман жолу менен тууралыктан коштошкондор бар. Рамазан бул намаз менен, мечит менен коштошуш үчүн эмес. Рамазан бул кайрадан сени мечитке байлаш үчүн. Сенин 11 айдан бери күнөөнүн айынан, башканын айынан, жалгандын айынан, бузукулуктун айынан байланып калган, катып калган жүрөктөрүңдү жибитип, жумшартып, өзгөртүп, мечитке сени байланыш үчүн. Рамазан бул бизди өзгөртүш үчүн, оңолтуш үчүн жараткан Аллах Таала тарабынан берилген бир өзгөчө бир мүмкүнчүлүк. Рамазан айында, урматтуу жамаат, азыр суу бере турган болсок, курма бере турган болсок, бириң да жебейсиң. Адал болгон суудан, нандан тыйылган пенделер ооз ачкандан кийин, же болбосо Рамазандан кийин кайрадан арам нерселерге көзүн салат, колун сунат. Рамазанда адалдан тыйылган пенде Рамазандан сырткары учурда арамдан тыйылышың үчүн Аллах Таала бул нерселерди сага фарз кылып, сага милдет кылып отурат. Ошондуктан Рамазанда өзгөчө өз үлүшүбүздү алганды Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Урматтуу жамаат, Рамазан менен коштошкондо коштошо турган нерсе бул жаман кылыктар, жаман жооруктар, жаман адаттар. Жалган сүйлөгөн менен коштошуш керек, сөгүнүү менен коштошуш керек, сигарет менен коштошуш керек, насвай менен коштошуш керек, арак менен коштошуш керек. Кээде текебердик менен, гыйбат менен коштошуш керек. Бул Рамазандан чыкканда биз жумшак, кечиримдүү, бири-бирибизге боорукер болушубуз керек. Аллах Таала чыныгы ыймандуулардын сыфатын баяндап кереметтүү Кур'анда Мухаммадур Расулуллах, Мухаммад Аллахтын элчиси, валлазина мa'hu ashiddaa'u 'alal kuffar. Мухаммад менен бирге болгондор, мусулмандар, ashiddaa'u 'alal kuffar, капырларга катал, ва рухамаa'u baynahum, бирок бири-бирине аябай жумшак, сылык дейт.